Бисмиллахир-рахманир-рахим. Түз эфирге келген суроолор ушундай экен. Бүгүнкү эфирге келген суроолордон баштасак, ал ошо 43 номерден башталат. 43 суроо. Кадыр түндө окулуучу намазды айта кетсеңиз дейт. Ассаламу алейкум устаз. Кадыр түнү окулуучу намаздын аты жана канча рекет окулат? Негизи эле Кадыр түн боюнча айтып бересиз. Алдын ала рахмат, Алла разы болсун дейт. Кадыр түн туурасында өткөн эфирлерде Кудайым буйрса айтканмын, жакшынакай кылып. Ошол эфирге кайтсаңыз, жакында Насаат Медиага дагы чыгат. Буйрса, кадыр түн бул касиеттүү түн. Кудай Тааламдын астында кадыр баркка ээ болгон сыйлуу түн. Кадыр түн периштелер жерге түшүп ар бир адамдын дуа тилегин омин деп дуа кыла турган, дуа тилектер кабыл боло турган түн. Кадыр түн адам 83 жыл 4 ай бою токтобостон ибадаты кабыл кылынды деп жазыла турган берекелүү түн. 83 жыл 4 ай каяктан чыгып атат? Кадыр түн Лейлатул Кадри хайрун мин алфи шахр. 1000 айдан жакшыраак дейт. Кадыр түнү жок 1000 айдан. Аны эсептешкенде ошол 83 жыл 4 айга туура келмекчи. Элестетиңиз, анчалык өмүр жетебизби, жетпейбизби? Демек бул түндү канемет деп билип, жакшы нерселер менен өткөрүшүбүз керек. Жакшы саамалык менен, жакшы ибадаттар менен. Анан кадыр түндө окула турган намаз албетте бул аалымдарда, көпчүлүк аалымдар муну дурус намаз дейт. Ал ошол тасбих намазы. Тасбих деген Кудай Тааланы эстеп, күнөөлөрү үчүн мындай бир күнөөлөрүн өчүрө турган, жок кыла турган, тасбих Кудайды улуулап, Кудайды эскере турган намаз деген сөз. Бул кандай окулат? Мында бул хадисте келгендей, мен хадистин өзүн окуп берейин. Бул көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан зарыл суроо болуп турбайбы? Азирет Абдулла ибн Аббас, ата баласынан Аллах разы болсун, Азирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аталаш агасы Аббаска, ал кишиден да Кудайым разы болсун, мындай деп айткан. О Азирет Аббас дейт, о менин аталаш тууганым, мен сага эки дүйнөнүн жакшылыгын берейинби? Ала амнахука, эки дүйнөнүн ачкычын колуңузга тапшырайынбы? Мен сизди аябай жакшы көрөм. Мен сизге 11 мүнөз айтайын, 11 амалды айтайын, ошол нерсени аткарсаңыз, Кудай Таалам сиздин бардык күнөөңүздү, алгачкы дагы, акыркы дагы, эски дагы, жаңы дагы ката кетирип, жаза басып аткарган, атайлап аткарган чоң кичине күнөөңүздү, жашыруун дагы, ашкере дагы кылган күнөөлөрүңүздү кечирет дейт. Ал 10 касиеттүү амал кайсыл десе, ошол тасбих намазында окула турганда 4 рекет окулунат. Ошол 4 рекеттин ар бир амалын ошентип 10 мүнөзгө алып келип такайт азыр. 2 рекет окуса да мейли, 4 рекет окуган жакшыраак. Айтып атат мынакей, биринчиси 4 рекет намаз окуйсуз дагы, ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүн окуйсуз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аталаш агасы Азирет Аббаска ушинтип үйрөтүп атат. Фатихатал китаб, Фатиханы окуйсуз, ар бир рекетин анан о суратан сүрө окуйсуз. Эгерде биринчи рекетте ошол Фатиханы, зам сүрөнү окуп бүтсөңүз, сиз кыямда турсаңыз, анда ушул дуаны айтасыз дейт. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар деп 15 рет айтасыз. Ошол кыраат бүткөндөн кийин ошол абалда туруп 15 рет айткандан кийин анан рүкүгө кетесиз да, рүкүдө туруп муну 10 рет айтасыз. Рүкүдөн башыңызды көтөрүп 10 рет айтасыз. Саждага кетип, саждада анан 10 рет айтасыз. Саждадан башыңызды көтөргөндө 10 рет айтасыз. Анан кайра экинчи саждага барасыз, анда 10 рет айтасыз дейт, 10 жолу. Кийин экинчи саждадан башыңызды көтөрүп 10 рекет айтасыз. Ошентип бир рекетте 75 рет айтылып атат. Ар бир рекетте ошондо 75 тасбих айтылып атат. Көрдүңүзбү жана субханаллах деген. Ошентип 4 рекетте ушул дуаларды, тасбихтерди айтасыз. Эгерде муну күнүнө 1 рет окуй алсаңыз, анда кылганыңыз жакшы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жумшак түшүндүрүп берип атат. Эгерде өмүрдө 1 рет кыла турган болсоңуз, анда өмүрдө 1 рет аткарыңыз дейт. Анан кээ бир адамдар бул хадистин канчалык бекемдиги, тууралыгы туурасында сөз козгоп калышы мүмкүн да. Ошону алдын ала эскертип айтып коелу. Имам Муслим айтат, бул хадис ушул иснат менен, ушул келген чынжырча жол менен эң ишеничтүү жол дейт. Имам Абу Давуд айтат, тасбих намазында мындан да башка ишенимдүү хадис жок дейт. Имам Тирмизи айтат, мына чоң хадис аалымдары булар. Далилге жарайт деген маани чыгып атат да бул жерде. Мына мен чоң исламдын жылдыздары болгон аалымдарды көргөмүн дейт. Имам Тирмизи айтып атат. Абдулла ибн Мубаракты, андан башка адамдарды, илим ээлерин бардыгы тең илим жолунда ишеничтүү, айткан сөздөрү кабыл алына турган, эч ким алардын диндарлыгында, илиминде, билиминде, хадис илиминде эч ким аларга бир доомат
доо кое албай турган ишенимдүү адамдар мына бардыгын тең ушу тасбих намазын окуганын көргөмүн дейт. Керек болсо имам Байхақи айтып атат, мына Абдуллах ибн Мубарак деген чоң адам бул тасбих намазын дайым окуйт эле, андан кийинки чоң адамдар окуп келди эле дейт. Ушинтип көп нерселерди айтып атат. Мына Ханафи мазхабта, биздин Шафии мазхабта, Хамбали мазхабтын кээ бир сөздөрүндө бул нерсе окулса болот деп келет. Бир гана Хамбали мазхабтын экинчи бир сөзүндө окулса болбойт, башка намаздарга каршы келет дейт. Ибн Хаджар Аскалани рахимахуллах чоң алым эми бул киши. Талхис деген китебинде болбойт дегенди тандаган, бирок эми ал болбойт деген менен бир тараптуу сөз эмес да. Ким бул нерсени окуса өзү үчүн аябай сооп болот. Ошол себептен кыскача сиз сурап аткан суроо мына ушуга тиешелүү болмокчу. 44-чү суроо. Аялдарга кадыр түн кайсыл жактан тоссок болот дейт. Эми азыр өзгөчө тааж илдети болуп атат, башка болуп атат, Адам өзүнүн ден соолугуна күйүп, камылгасын көрүп, ниетине жараша ар бири ошол үйүндө тоссо жакшыраак болот. Жана сабактын башында суроо-жооптун алдын айттык го. Үй бүлөсү менен, күйөөсү менен, бала чакасы, тууган туушкандар, ата-энеси менен биргеликте тозуп отурса, бул эң жакшы нерсе. Мисалы, союздан калыптанып калган нерсе жаңы жылда ошентип тозот эмес белет. Мисалы, мурдагы убакыттардачы. Кудайга шүгүр азыр түшүнүк келди, адамдардын көзү ачылды, Кудайга шүгүр илим билимге мындай элибиз сугарылып атат. Демек, ошондой жакшы, андан да жакшы мааниде бул мусулмандардын Кудайым берген касиеттүүнү болгондугу үчүн үй бүлөбүздүн кашында жакшынакай тоссок, бул жакшы нерсе. Билесизби, хадисте келет, адамдын ар бир сүйлөгөн оозунан чыккан сөзү, бир жарым жартылай сөзү ар бир тамгасындагы оң жактагы, сол жактагы периште жазып отурат. Бирок үй бүлөсү менен болгон, ата-энеси менен болгон сөздөр эсеп кысапка кирбейт дейт. Эми албетте сөгүнүп, жаман сөздөр деле айтпаса, үй бүлөсү менен өткөргөн, бала чакасы менен өткөргөн убактагы сөздөргө эсеп кысап жок. Эмне үчүн? Аларга мээрим төгүп аткандыгы үчүн. Анткени Аллах Таала мээримдүү да. Мээрим төккөн адамдарды жакшы көрөт. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо аял киши үйдөн үй бүлөсү менен жакшынакай тамак аш кылып, Куран окуп, зикир чалып, айтканбыз балдарына сиро китептер. Мына карасаңыз аркамда кандай сонун китептер турат. Ошол сыяктуу сиро дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын камтып алган китептерди сиро китептери деп коет. Ошону алып бир ичиндеги керектүү жерлерин балдарын окуш керек. Азыр аябай жакшы бизде Кыргызстанда китепканаларда мен билгендерден ошо Жеңишбек акын, аябай залкар кыйын киши, ошо кишинин балдар үчүн жазган, мен билгенден эми андан башка да көп болушу мүмкүн. Мен билгенден ошо кишинин балдар үчүн жазган сиро китеби бар. Ошону алып окуса, алардын деңгээлинде түшүнүгүндө сонун нерсе. Жакшы ибадат менен өткөрүш керек болот. Кийинки суроо, 45-чи суроо. Ассаламу алейкум, кандай устаз, менде суроо бар эле дейт. Биринчи суроо, кээде жумушка байланыштуу бешим намазын кеч окуп калам, 5:00-го жакын. Эч нерсе болбойбу дейт. 5:00-го дегенде сиз кайсы Кыргызстандын саатын айтып атасызбы? Асырдын убагы кире элек болсо, мейли өз убактысында өттү. Асырдын убагы кирип калса, анда каза болуп калышы мүмкүн да. Бизде Египетте убакыт башкачараак да. Ошол себептен эң биринчи убактысында окуганга аракет кылыңыз. Такыр убактыңыз тийбей, чолоңуз тийбей, катуу кыжаалат болуп калсаңыз, анда ошол асырдын азанына чейин окуганга аракет кылыңыз, жөндөн жөн себепсиз кечиктирүүгө көнүп албаңыз. Экинчи сурооңуз. Асыр намазын азандан кийин 20 мүнөттөн кийин окуса, кээде жолдо болуп калам азан учурунда дейт. Ооба эми айла жок, ооба жолдо болуп калсаңыз, ошол 20 мүнөттөн дароо токтогондо окушуңуз керек болот. Үчүнчү сурооңуз. Асыр намазы менен шам намазынын ортосунда да эч кандай намаз окулбайт деп уктум эле. Ошондо бешин намазынын казасын шам намаздан кийин окуймунбу, 4 рекат парзын гана дейт. Жок. Асырдан кийин шам намазга чейин окулбайт дегени бул ошол кошумча нафил намаздар окулбайт деген сөз. А бирок намаздын казасы бул милдет болуп калат. Түшүндүңүзбү? Мисалы азыр сиз убакыт кире элек болгон намаз парз го. Убакыты чыгып окулбай калса да парз бойдон тура берет. Рамазандын азыркы учурдагы орозосын кармаш милдет болот. Каза кандайдыр бир себеп менен кармабай калса, бир жүйөлүү бир себеп менен, үзүр менен кийин дагы кармап бериш парз болот. Ошол себептен ал парзды окуй бересиз, ал нафил гана окулунбайт деген сөз. Төртүнчү суроо. Кадыр түн намазы кандай окулат, кандай ниет кылабыз? 33 жолудан зикир тартылабы дейт. Жана айттык, хадисти да окуп бердик. Имам Дайлами Муснадул Фирдаус башка китептерде бул хадиске жакшынакай бааларын берген. 4 рекеттен окуйсуз, тасбих намаз ниет кылдым деп, жана кийин бул эфир сакталып калат, ошол жактан көрсөңүз. Анан интернетте чуба устазыбыз, башка ишенимдүү алымдар дагы ал нерсени айтып түшүндүрүп беришкен.
ооба 30 жолу зикир кыла бересиз. Бул кадыр түндү зикир менен, Куран окуу менен, жакшы сөздөрдү сүйлөшүү, туугандар менен ал жагдайын сурашуу, ата-эненин батасын алуу, ошо окшогон жакшы иштерге толтуруш керек болот. 46-чы суроо. Саламатсызбы? Биз Самарада иштейбиз дейт. 2 уул 1 кызыбыз бар. Бир баланы кайын-сиңдимдин баласы биз менен жашайт. Ата-энеси 2 жолго түшкөндүгү үчүн жашообуз орточо эле. Орозо-питирди кандай кылып беребиз? Канча болот? Өтө бай эмеспиз, жакшы эле жашайбыз, ошондо канча болот дейт. Жанагы берген Кудайга жагыптыр. Өзү негизи орозо-питирди чыгаруунун себеби экөө болот. Биринчиси расун юмауинуху дейт. Ошол анан ваяли алейхи дейт. Көзөмөлүндө карамагында жүрсө, аны сиздер алып багып аткандан кийин жанагы алыскы туугандарыңыздын сиздердин карамагыңызда болуп атат да. Анан сиздерге кандай бир деңгээлде үйүңүздөргө береке түшүнө да себеп болуп атат. Ошол себептен аларга дагы чыгарып койгонуңуз жакшы. Ал анчалык деле көп акча талап кылбайт. Демек орозо питирди жанагы адамдын баланын атынан да чыгарып койсоңуз эң жакшы нерсе. Кийинки суроо. 47-чи суроо. Кадыр түн 8-ден 9-уна караган түнүбү дейт. Ассаламу алейкум. Бүгүн кадыр түндө мечитке чогулабызбы дейт. Ар бир жер мечитке кандай деп, ошол жерде жергиликтүү имамдар, бизде муфтият деген нерсе бар, казият деген нерсе бар, туурабы? Ошол уруксат берип, мамлекетибизде тынчтык болуп, уруксат берилсе, анда албетте кадыр түнү мечитке чогулушат. Анан уруксат берилбей, оору себептен башка десе, ал башка маселе анда. Ошол себептен уруксатты караңыз. Анан кадыр түн маселесинде буга чейинки эфирлерде, сабактарда айттык. Анық даана ушул күн деп айта алышпайт эч ким. Болгон ошо белгилер менен башка менен Кудайдан үмүт этип күтөбүз. Көбүнчө хадистер, көпчүлүк алымдардын ою ошол 27-чи түнүнө караган түнү дейт. Бүгүнкү түндө айтылат ошентип. Анан жалпы жонунан ар бир түндү кадыр түн деп билип ибадат кылып калсак өзүбүз үчүн эле жакшы. 3-4 күн эле калбадыбы, туурабы? Бир аз уйкубузду курбан этип, эгер зарыл жумушубуз болбосо, анда мүмкүнчүлүк болсо ошол ибадат менен өткөргөн жакшыраак. 48-чи суроо. Бөлөмдүн кызы медреседе окуйт, акчадан бир аз кыйналышат. Питир садаганы ошол кызга берсек болобу? Жесир келин 3 баласы бар экен. Орто сай Мадина базарларда кайыр сурап отурат. Бөйрөгү ооруп, кемедализ алат экен. Кимисине берсек туура болот? Сиздин жолуңузга муктажбыз дейт. Теги жесир келин 3 баласы менен дедиңиз го. Ага ошол жакшы адамдар чындап муктаж болсо, чындап алдамчы эмес муктаж болсо, жардам бериш керек болот. Бул жалпы коомдогу муктаж адамдар биздин бир тууганыбыз да. Колдон келишинче жардам көрсөтүшүбүз керек. Бирок сиздин учурда сиз жана бөлөңүздүн кызына жардам бериңиз, эки эсе сооп аласыз. Биринчиси ошо садакадан кутулуп атасыз, анан экинчиден туугандык мамилени бекемдеп атасыз, эгер чындап муктаж болсо. Илим окуп жүргөндөр булар Кудай жолундагы адамдар. Илим, билим окуп жүргөндөр. Алар жакшынакай камсыздалып жакшы окуса, демек эртең эли жерге ошончолук алардын пайдасы тиет деген сөз. Кийинки 49-чу суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сизден Аллах разы болсун устаз. Суроо мындай: балдарга татыктуу тарбия берип, мээримдүү ата-эне болуу үчүн эмне кылуу керек дейт. Бул мындай сыртынан караганда бир ооз жеңил суроо болгондой, мындай сүрөт таштаганы менен бул оор суроо да. Муну дагы өтө чоң тарбиялуу, мындай дасыккан, адеп ахлак жаатындагы чоң устаздарыбыздан сураганда ушундай деп жооп беришкен. Аны үчүн ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек дейт. Демек балдардын тарбиясынын тайкы эмес жакшы болушунун эң алгачкы кадамы ата-эне, мына ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек болот экен. Өзүбүз жалган сүйлөбөй, алардын көзүнчө урушпай, балдардын көзүнчө атасы энесин басмырлап урбай, бири-бирин сыйлап, атасы апасы деп мындай жакшы мамиледе болсо, демек балдар ошондой болот. Бул биринчи нерсе. Анан сабактын башында бүгүн атайын ушул нерсеге токтолдук. 3 нерсе пайдалуу фундамент болот. Биринчиси балдарды сүйүш керек. Жакшынакай жакшы сүйүүбүздү берип калышыбыз керек. Биз жаш кезибизде, балдар жаш кезинде сүйүүнү берсек, каарыганда ошону ала алабыз. Маани бериш керек. Акча таптым деп эле балдарды таштап койбош керек да. Акча бул муктаждык. Чыныгы байлык бул биздин балдарыбыз. Бул биринчи. Экинчи, балдарга даанышмандуу мамиле кылыш керек. Хикмат, даанышмандуулук менен. Мындай акыл эсти жыйнап деген сөз да. Өтө эркелетип ийбей, өтө магдыратып чөктүрүп ийбей. Анан үчүнчү нерсе сабырдуулук менен. Азыркы замандын балдары булардын ойлонуусу да поколениум Z, миллениум деп коет, булардыкы бөлөк болот. Ошол себептен сабырдуулук менен акырын ордуна түшүп кетет, Кудайым буйрса. Кудайдан дуба кылыш керек, анан эң негизгиси.
50-нче суроо. Ассаламу алейкум Хазрет дейт. Суроом бар эле. Мен баткенге садака бердим, жардам ниетинде, акчалай. Бирок аны зекет деп ниет кылган жокмун. Ошол садакам зекетке өтөбү, жоогуңуз үчүн рахмат дейт. Зекет чыгарууда ниет шарт. Болбосо ал зекетке эсептелбей калат. Кайсыл учурда? Эки учурда. Биринчиси үйдөн акчаны бөлүп аткан учурда, мисалы баткенге жөнөтөрдөн алдын шуну зекеттен деп ниет кылсаңыз өтөт. Эч болбоду дегенде бул акыркы жолу жанагы сиздин өкүлүңүз алып барып муктаж адамдарга тапшыруудан, алардын колуна ыйгарып берүүдөн алдын зекетти ниет кылыш керек. Ал учурга чейин ниет кылмаса зекет өтпөй калат. Эми зекет өтпөй калат дегени менен соопсуз калбайт деген сөз эмес. Бирок зекет катары мойнуңуздагы милдеттен кутулбай каласыз. Сооп албетте ал ниетке жараша жазыла бермекчи. 51-нче суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ифтарды кээ бирөөлөр ифтаритет деп атап жатышат соц тармактарда жүктөп. Бул кандай дейт? Алардын өзүнөн сураш керек. Бул терминден эмнени максатталып атасыңар, кандай депчи? Ифтаритет дегенде кээ бирөө рия кылып, хайп кармап, заманны тили менен айтканда, мындай бир кадыр бар топтоо үчүн кылып атабы же кандай, ошону карап коюш керек болот да. Өзүнөн сураш керек. Шарияттын терминде ифтар ооз ачыла турган нерсе деген сөз. 52-нче суроо. Ассаламу алейкум устаз. Менин күйөөмдүн биринчи аялынан 2 баласы бар. Менин биринчи күйөөмөн 1 кызым бар. Кызым апам менен жашайт. Кайненем күйөөмдүн 2 баласын мага бак деп жатат. Мен аларды кароого милдеттүүмүнбү? Шариятта бул нерсе кандай каралган? Шариятта ата-эне ажырашкандан кийин балдар эненин колунда болот. Кыз киши ошол күйөөгө тийгенге жарап калган учурга чейин эркек бала өзүн эптеп, эркектик өнөр үйрөнгөнгө чейин. Анткени эркек адам эркектик өнөргө үйрөнүп, өзүн эптеп калгандан атасына тапшырылат дагы, атасы эркектик өнөрдү, жашоодо кыйынчылыктарды кантип басып өтүш керек, үйрөтүш керек болот. Ошондой. Эми сиздин учурда сизге 100% милдеттүү эмес, бирок милдеттүү болбогонуңуз менен ар бир түрү согуп турган жанда сооп бар дейт го, жаныбарга чөп мал берип дагы дейт. Эми өз энеси акылсыз болуп же акылдуу болгон күндө деле баланы бага албай турган шартта болуп, ушундай жагдай тагдыр насип этип атса, сиз чын жүрөктөн мүмкүнчүлүгүңүз жетип багып мээрим төксөңүз, анда эбегейсиз сооп аласыз. Бейиш сизге важип болот да, Кудайым буйрса. Бир адамдын жанын сактап калуу, туура тарбия берүү бул жалпы дүйнө жүзүндөгү адамдарга сооп иш кылгандай эле маселе. Биз азыр көп нерселер тилекке каршы колубуздан чыгып кетип атат да. Адамга маани берүү, адамдын көңүлүн алуу, мындай бир адам менен эсептешүү деген нерсе бизден кетип атат. Жана айттык го, суроо-жооптун алдыңкы сабакта. Заманыбыздагы залкар аалымдардын бири ушинтип айткан экен, адамга канчалык маани берип, жакшы көңүл буруп мамиле кылсаңыз, Кудайым сизге ошончолук маани берет депчи. Ошого сиз карап көрүңүз. Эгерде нафсиңиз буга жол берип, жакшынакай мээрим төгө ала турган болсоңуз сооп аласыз. Бирок өзүнүн атасы, анан өзүнүн энеси багууга милдеттүү негизинде. Анан алар такыр карай албай калса да бир жөн. 53-нче суроо. Ассаламу алейкум. Кадыр түндү үйдөн тоскон жакшыбы же мечиттенби? Бүгүн мечитте тосса болобу дейт. Уруксат берилгенби? Жок, бошоно тактайлы да Кыргызстанда. Мечиттен тозууга уруксат берилсе, эркек адамдар ошол мечитке барыш керек, бирок ошол жакта өткөрүп албастан кайсы бир убактысында үйгө дагы келип, үйдө ата-энеси бар, үй бүлөсү бар, бала чакасы бар да. Демек эки жакка тең жетиш керек болот. Мечитке барып келиш керек. Мисалы, Саид ибн ал-Мусайяб деген чоң табиин болгон. Бул киши айтат, кадыр түндүн жакшылыгына, соогуна ким жетишет десе, куфтан намазыны жамаат менен окуган адам дейт. Куфтан намаздан кийинчи өзүнүн үй бүлөсү менен болгон адам дейт. Имам Шафии айтат, куфтан менен багымдатка күбө болсо жетет, калганын үй бүлөсү менен өткөргөн адам дейт. Эң жакшысы, эгер мечитте тозууга уруксат берилсе, аалымдар, улуу инсандар келип сабак айтып, таалим өтүп, баян кылып берет го. Ал баяндарга катышып, жамаат менен намазды окуп, тарап окуп, дуа кылып, анан калган учурун үй бүлөсү менен өткөрсө жакшы. Анткени ушул күндө үй бүлөнүн бекемдиги биз үчүн абадан зарыл. Мына дин душмандары, динсиздер, аттарын атабай эле коеюн, бирок адамзатты курутуп жок кылам деген адамдардын жаман максаты азыркы учурда үй бүлөнү ажыратуу болуп атат. Бардык бузукчулуктун түбү үй бүлөнү ажыратып, аялды эркектен, баланы атадан ажыратуу болуп, анан туура эмес тарбиясыз адамдарды өз кызыкчылыгына пайдалануу бул мурдатан бери келаткан жаман план иштери. Ал жаман иштерини Кудай Таалам өзлөрүнө эле насип кылсын. Биз үй бүлөнүн бекемдигине, үй бүлөнүн бекемдиги үчүн үй бүлөгө маани беришибиз керек. Ошол себептен мечитке аткарыла турган ибадаттарды аткарып, калганын анан үй бүлөңүз менен өткөрсөңүз жакшы. Анан бардыгы антип мечитти таштап койбош керек. Мечитте бир жамаат калыш керек, калганы анан ошентип үй бүлөсүнө көңүл буруш керек болот.
54-нчү суроо. Алхамдулилла, кадыр түндү тозуп жатабыз, зикир кылып жатып, кээде көз илмелип уктап кеткен учурда эч нерсе болбойбу дейт. Жок, эч нерсе болбойт. Дароо тура калып кайра таспих тартыш керек. Кошумча суроо. Духа намазын күн чыккандан кийин 10-15 минуттан кийин окуп алса болобу, аны ишрок намазы дейт. Күн чыккандан ошол ишрок, нурун чачыратып чыккан намаз. А духа ошол бир шашке убакыт деп коет го, күн жакшы эле көтөрүлүп калгандан кийин. 55-нчи суроо. Аялдардын психологиясы тууралуу айтсаңыз, исламда кандай кантип тилин тапса болот дейт. Ооба, семейная психология, аялдардыкы, жаш балдардыкы деп бөлүнөт да. Мунун түбүнүн бардыгы Куранда, сүннөттө алымдардын сөзүндө камтылган. Эң чоң психология кандай? Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: аял киши эркек адамдын кабыргасынан жаратылынган. Кабырга карасаңыз, физиономия, анатомия боюнча жүрөк менен ошол жанагы ылдыйкы адамдын бутунун ортосунда болуп атат да. Ошондо эгерде сиз аял затыны жерге тепсеп, басмырлап, корс мамиле кылсаңыз, анда өтө туура эмес кылган болосуз. Ар бир тамган зулумдук себептен тамган көз жаш үчүн жооп берип каласыз. Аял затыны жүрөктөн өйдөгөрөп, башка чыгарып, башчы кылып, өзүңүздөн эрип кетип калса, эки тизген бир чылбыр, анда дагы болбой калат. Кудай Таалам жаралышында өзү жүрөккө жакын кылып, мээрим менен кызып жашай турган кылган да. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, эгер баары жакшы болсо жакшы, жаман болуп аялыңыз жакпай кыйналып атсаңызчы, кандай болот ал учурда? Ал учурда дароо ажырашканга шашпаңыз, ал шайтандын шапалагы. Аялдардын психологиясында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде аялыңызды, бул аялдарга да тиешелүү маселе да. Эми сиз эркек адам болгон себептен, эгерде аялыңыздын эч бир жери жакпай эле, көзүңүзгө жаман көрүнүп, шайтан ушинтип туура эмес көрсөтүп атса, бир жакшы мүнөзү бар, бир жакшы жери болот аял заты болгондой. Жок дегенде балдарыңыздын энеси да туурабы? Жок дегенде эң болбоду бала төрөп бербегенде да сизди арам зинадан сактап атат. Бунун өзү чоң жакшылык. Бир жакшылыгын көзгө тутуш керек дагы, ошону бардык кемчиликтери менен жаап көзгө, анан ошону жашап кетиш керек. Кээде кээ ата-энеси кээ бир адамдарга жакпашы мүмкүн, бирок ал ата-эне болгон үчүн жакшы көрүп, жаман сыпаттарын кечирип жашайбыз, туурабы? Кээде сиз маяналуу, көп акча тапкан жерде иштейсиз, шефиңиз жакпайт, башка бирөө жакпайт, бирок акча үчүн деп, ошол бир киреше үчүн, маяна үчүн деп, чөнтөк кап үчүн деп сиз мүнөзүн көтөрөсүз го. Эмнеге өмүрлүк жарыбызды көтөрө албайбыз? Бул аялдардын психологиясынын экинчи жагы. Үчүнчү жагы, мына Чубак устазыбыз көп башынан тажрыйба өткөзгөн. Мына ушул күндөрү Чубак устазыбызды биз көп эстейбиз. Аллах Таала ал кишинин кабырын нурлуу кылган болсун. Армандайт элек биз менен чогуу быйыл Рамазанда болуусун. Кудайымдын тагдыры экен. Аллахым устазыбызга жакшылык берсин, үй бүлөсүнө, ата-энесине. Устазыбыз көп айтат эле, кыргызда өзгөчө. Кыргызда, башка улуттар капа болбосун, кыргызда аял кишинин кетем, ажырашам, мага талак бериңиз дегени, сиз жетиштүү көңүл бурбай калдыңыз мурдагыдай. Мурда жакшы мени эркелетип сүйөтлеңиз. Азыр эмне болдуңуз билбейм, мага көңүл буруңузчу, мен сизди жакшы көрүп атам, мен сизди кызганып атам, мага мээрим төгүңүзчү деген психология болот экен да бул. Ошол себептен эми бул кыскача, Кудайым буйрса бул туурасында да сонун сабактарды чыгарабыз. Кудайым жакшылыгын берсин. 56-нчы суроо. Ассаламу алейкум, мен Россияда эмгектенип жүрөм дейт. Битир садаганы орустарга берип койсо болобу же сөзсүз мусулманга бериш керекпи дейт. Кээ бир алымдар зекеттен башканы кайыр диндерге, зиммилерге берсе болот дейт, бирок азыркы учурда мусулмандарга беришиңиз керек болот. Мусулмандарга бересиз. Орустарга мындай жардам катары берсеңиз бир жөн, бирок садака фитрди азыркы учурда, азыркы абалды этибарга алып мусулмандарга бергениңиз жакшы болот. 57-нчи суроо. Мен орозо кармадым. Башында бир жума кармап, себепсиз эле ачып алдым, жегим келип. Себепсиз ачып алса күнөө чоң экенин уктум. Эмне кылсам болот? Орозо бүткөндөн кийин 1-4 күндөрү орозо кармасам толукталабы дейт. Себепсиз ачып алганыңыз үчүн 60 күн орозо кармап беришиңиз керек болот. Анан канча күн ачып койдуңуз, ошонун казалары болот. Эгерде орозо кармоого кудуретиңиз жетип турса, анда 60 күн кармап бересиз. Ден соолугуңуз ага жол бербей турса, анда 60 мискинге тамак бересиз дегендей. Бир күн менен кутулбайсыз да, сиз себепсиз ачып салдыңыз да. Канча күн ачсаңыз да туурараак ушу 60 күн кармап бересиз. Кудайым эми жеңилдигин берсин, истигфар кылып Кудай Тааладан жакшылык сураңыз. Анан 60 күндү кармаганда удама кармап бериш керек болот арт-артынан. 58-нчи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, багымдат намазынын убактысын уктап калыптырмын. Дароо эле туруп тамактанбай ниет кылып оозумду жаптым. Негизи кечинде эле ниет кылам, бүгүн оозумду жабам деп. Туткан орозом кабыл болобу же кийин кармап беришим керек болобу? Жок, орозоңуз кабыл, Кудайым буйрса. Кабыл, Кудайым мойнуңуздан ошол парыздыкты түшүрөт да. Түндөгү ниет жетиштүү болот.
Анан эртең менен тамакка үлгүрбөй калган адам ниет кылып бекитип кое берет. Кээ бир алымдар айтат, ошо саарлыкка тургандын өзү ниет деп эсептелет. Саарлык бул милдеттүү амал эмес, бул мустахаб, сүннөт, жакшы амал. Ким саарлыкка эртең менен оозун жабууга үлгүрбөй калса, ниет кылып кое берсин. Түндө ниет кылса жакшы, түндө ниет кылбай уктап калса, чак түшкө чейин ниет кылыш керек. Чак түштөн ары ниет өтпөй калат. 59-суура. Ассаламу алейкум. Намазда кыска сүрөлөрдү окуу тартиби боюнча түшүндүрүп кетесиздерби? Бир киши катарына карап окулат деп айтты ооба. Хашият Тахтауи деген фикх китебибиз бар, Ханафи. Ошондо келет: ат-тартибу мин ваджибати тилава дейт. Тартип бул Куранды окуганда Курандын сүрөлөрүн колдон келсе атайлап эмес, унутуп калып окуп койсо башка, бирок эстеп колдон келсе, билип турса, тартип менен окуган важип болот дейт. Куранга болгон урматта бул 10 сүрө бар го, ошол фил алантаро кайф, андан кийинкисин окусаңыз жакшы. Бирок элестетели, сиз биринчи рекетте фил, андан кийин Ихлас сүрөсүн окуп койдуңуз. Атайлап жүрөгүңүз менен тартипти бузуу ниети болбосо, ал зыянын тийгизбейт. Бирок тартипти сактаган жакшыраак. Бул Куранга болгон урмат. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү кадыр түн күнү дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын дейт. Амин. 60-суура. Ассаламу алейкум устаз. Бешенеңе жазылган деген нерсе жөнүндө кененирээк маалымат бере аласызбы? Эгерде кылмышкер кылмыш кылган болсо, ал анын бешенесине жазылган болобу? Же ал өзү ошол жолду тандаган болобу? Бул акыйда илими. Мен карапайым тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Акыйдадан көп сабактарыбыз бар. Аны буюрса желелерге чыгарабыз, интернетте, ютубка, башкага Кудайым буюрса. Тагдыр бул Кудай Тааланын баардык нерсени билип турат деген, баардык нерсени тегиз камтып алган илими, билими. Тагдырдо мажбурлоо жок. Мисалы, адам баласы сизди, мени жаратаардан алдын ошол инсандарды жаратып, ыктыяр, тандоо укугун бергенден ыктыяр жузый деп коет. Баардык эле каалаган нерсеси боло бербейт. Ошол тандоо укугун тапшырып бергенден ыйгарып, ал кайсыл жолго жумшайт? Жакшы жолгобу, жаман жолгобу? Кылмыш жолунабы же жакшы сооптуу жолгобу? Аллах Таала баарыбызды билет, туурабы? Эч ким мында талаш жок, шексиз. Ошону билет дагы, алдын ала ушундай пендеме тандоо укугун берем, ошол пенде тандоо укугу себептен ушуну тандайт деп, милдет катарын ушундай кыл деп эмес, ушундай кылат деп жазып коет. Бул дегени пенде Кудай билбей турган ишти көмүскө да кылып кое албайт, Кудайдын кудуретинен чыгып кете албайт деген сөз. Ошондо бир кылмышкер адам же күнөө кылган адам күнөөнү же кылмышты кылып алып туруп, маңдайында жазылыптыр, мени эмне жемелебейсиңер деген болбойт. Анткени маңдайында жазылды, бирок анын каалоосуна ылайык. Анда каалоо болгондо айтабыз: Кудайым жазган тагдыр үчүн сен жооп бербейсиң. Сен ошо жаман ниет кылганың үчүн, жаман тандаганың үчүн жооп бересиң. Эмнеге? Анда башка адам кылмышты кылбады, башка адам соопту кылды. Анткени ал биринчиден Кудайым топук берди, экинчиден ал туура ниет кылды деген сөз. Түшүндүңүзбү? Бул эми карапайым тил менен айтканда. Ошон үчүн акыйда илиминин дереже бар. Илмуллахи сабикун ва лейса бисаикин. Кудайдын илими, тагдыры адамды бир нерсеге мажбурлабайт, күнөө кыл, ушуну кылып ал деп. Аллахтын илими баардык нерсени камтып турат дейт. Алдын ала озуп билип турат дейт. 61-суура. Ассаламу алейкум. Мен 5 маал намаз окуп оронуп жүрсөм, бир ком үйдөн эч жака чыкпай балдарымды багып эч бирин албай отурсам да, күйөөм муну окубай эле коюң, кыргызча жаман сөз менен сөгүптүр. Кудай сактасын. Күйөөм ушундай деген сөздү көп айтып көңүлүмдү калтырат. Жазасы кандай айтып коюңуз, чугуп отурат сизди дейт. Түз эфирде угуп отурабы? Мындай кылалы, мындай кылалы. Азыр мен күйөөңүз урушуп, анын бетин кызартпайын. Баардыгыңыздар түз эфирди көрүп турса, демек иман ынсабы бар, акылдуу адам экен. Кудай Таалам сиздерге ынсап берсин. Биз мусулман коому, мойнубуздагы жоопкерчилик чоң да. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Канча деген пайгамбар башы менен бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбардын алейхиссалам үммөтү кыл деп зар какшаган. Бирок бизге бул улуу бакыт сурабастан насип болду. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтү болушубуз керек. Анан аялыңыз жоолук салынып атса, мынакей туура маселе эки тараптан болот. Сиздин оюңузда да угушубуз керек. Бирок эми Рамазанда аялыңыз калпайтпайт чыгар. Орозодо жоолук салынса, намазын окуса, сиз антип жала койгонуңуз туура эмес. Психология илиминде адам өзүндө кандай туура эмес күмөн болсо, бирөөнү ошентип ойлойт экен да.
Ошон үчүн андайга жол бербеңиз. Иффу, өзүңөр таза жүргүлө, таиффу нисаукум, аялдарыңар да таза болот дейт. Аялдын абийири ою эркекке жараша болот. Эркек канчалык ала жипти аттабай көрүнгөн аялдарга карай бербей таза жүрсө, аялы да ошончолук таза жүрөт. Эркек бузулса, аялы да бузулат. Бул эркекке караштуу болот, аялга караштуу эмес. Аялы бузулуп кеткен эми бул саналуу гана, аз гана учурларда болуп калат да. Ошол себептен аялыңызды сыйлаңыз. Сиз аялыңызга жаман сөз айтсаңыз, ким сыйлайт? Сиз аманат катары алдыңыз да. Бул биздин мүлкүбүз эмес. Кааласак айтып, кааласак сөгүп, кааласак тебип, кааласак уруп, кааласак эшикке түртүп чыгарып кое турган жеке мүлк эмес бул. Кудайдын улуу инсаны. Сиз энеңизди, карындашыңызды элестетип көрсөңүз, ошол себептен Рамазан айында мына кадыр түндөрүндө биз ынтымактуу бололу. Эркек адам кечирим сурабайт дейт, жок, кечирим сураш керек аялыңыздан. Жакшынакай гүл алып келип, көңүлүн көтөрүп сыйлаңыз. Сиз сыйлабасаңыз эч ким сыйлабайт. Аялыңыз сиз үчүн ата-энесинин бардыгын таштап, сиздин этегиңизди карап отурат да, ошол себептен кой антпеңиз. Сиз акылдуу инсансыз. Кечириңиз эми, кемчиликсиз инсан болбойт, бирок аялыңызга мээрим төгүңүз. 62-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Адам зина кылган болсо, ага катуу тауба кылган болсо, кайра кайтпайм деп убада берип, Аллах ал кайтпаса зинага кайра, ал адамдын күнөөсү кечирилет. Бирок аялы өзүнө окшогон тауба кылган зинакер болуп калбайбы? Келечектеги ала турган аялы. Аят бар го Куранда, жакшы аялдарга жакшы эркектер, сен кандай болсоң аялың ошондой болот деген мааниде. Жооп берип коюңузчу, Аллах ыраазы болсун. Ал адам таквада жүрсө, таубадан кийин таквал аял туш келеби, мурда зина кылбаган. Кийин ошол ой кыйнай берет ичимде. Сен тауба кылгансың, бирок сенин аялың да тауба кылган зинакер болот деген ой. Кыжалат болбоңуз. Ана инда зонни абди би дейт. Кудай Таалам хадис кудсийде. Ишенимдүү хадис кудси. Пендем мен туурасында кандай күмөндө болсо, мен ошондоймун. Ага ошондой тагдыр насип кылам дейт да. Эми бул нерсени көрүнгөнгө айта бербеңиз. Тагдырда жазылган, сиз ошондой нерсени убагында каалагансыз. Эми Кудайым кечирсин, тообо кылыңыз, эч кимге айтпай өкүнүп тообо кылыңыз, жийиркениңиз ошол иштен. Кудай Таалам сизге таза аял насип кылат. Биз ошо үмүт менен жашайбыз да. Мындан кийинки жашооңуз оңоп кетсеңиз, Кудайым таза аял насип кылат, Кудайым буйрса. Таза аял насип кылат. Анан экинчиден, мына могу дүйнөдөгү болуп аткан таажы илдети, диги Кытайдын чыгарыбынан ээ боло албай калган нерсеси, ал дагы такталат. Алатайын оюн бугандай, бирок такталат, убакыт көрсөтөт. Бирок кандай болсо да, ааламда мындай биз күтпөгөн мындай терс окуялар көп болуп атпайбы? Адам жүрөгүн түшүнө алган. Мунун баары эмнеден келет билесизби? Хадистерде келет, зинадан дейт, зинадан келет. Ошол себептен коомубуз баарыбыз тең зинадан колдон келишинче баардык түрүнөн алыс болушубуз керек болот. 63-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин тааныштарым таксиде иштейт жана бонус алыш үчүн башка бирөөнүн айдоочулук күбөлүгү менен иштейт. Же болбосо өзүнүн правасын айдоочулук күбөлүгүн блокировка кылып алып, башка бирөөнүн аты менен иштейт. Ошол иштеп тапкан акчасы адалбы? Жана таксиге ишке киргизген адамдар 2 же 3% акча алат ар бир заказдан кызмат акы үчүн. Эгер арам болсо автопарк, таксопарктардын акчасы да арам болуп калабы? Ошондо башка бирөөнүн аты менен иштегенге мүмкүнчүлүк берген үчүн күнөөкөр болобу таксиге улап берген адамдар? Рахмат дейт. Бул суроого мен кененирээк токтоп, толук изилдеп карап, анан жооп берүүнү туура көрөт элем. Адымды шашпастанчы. Ошого бул суроону сиз кайра бияка жөнөтсөңүз, мага жекеме жөнөтөт, жекеден анан тактап туруп сиздерге жөнөтөйүн. Абалды, толук ишти, иш процессин көрүп билип турупчу. Иш процессин көрүп билип туруп, ушу 63-нчи суроону кайра жөнөтүп коюңуз сиз. Ассаламу алейкум. 64-нчи суроо. Аял киши канча жаштан баштап намаз окуп баштайт? Балагатка жеткенден кийин так жашын айтып коесузбу дейт. Канча жаштан баштап болсо, ошол жаштан баштап каза намаздарымды окуп баштайын дедим эле. Сураныч, жашын так айтып коесузбу? 15 жаш дегендер да болуп жатат. Ушул туурабы? Аллах сизден разы болсун. Айыз күндөрүндө болжолду эсептеп алып салыш керекпи дейт. Ооба, айыз күндөрүн болжолдоп эсептеп алып таштайсыз. Билесиз эми канча күндөн келет, адаты бар. Ханафи мазхабта имам Абу Ханифадан 3 сөз бар. 9 жаш дейт, 15 жаш дейт, 17 жаш дейт. Анан жаш менен эсептөө бул эң акыркы чек. Акыркы аялдама деген сыяктуу да, акыркы остановка деген сыяктуу. Ага чейин аял киши сөзүңүздү эстеп көрсөңүз, эсиңиз жайыңызда жакшынакай эстей алсаңыз өткөн күндөрдү, анда билесиз, балким сиздин этек кириңиз же мындай муну айтышка мен мажбур болуп турам, уяттуу жерлерде түктүн чыгуусу, аял киши балагатка жетти деген белгилер болот го, жалпы жонунан айтайын. Ошондой белгилер эрте келсе, анда ошол учурдан баштап милдет болот. Анан ал белгилер такыр билинбеген болсо, анда жаш менен чектелет. Жаш анда сизге жеңилирээк болуу үчүн устаздарыбыз ушуну айткан,
адамдар азыркы заманда жеңилирээк каза болушунан 17 жаш эсептелет деп. 15 жашка фатва берилген, бирок кээ бир устаздарыбыз адамдар каза окуйм десе анда 17 жаштан берген жакшы. Кудайым ошол исламдагы бар сөз, имамыбыздын бар сөзү деп айтат да, бир сөзү деп. 65-суроо. Ассаламу алейкум. Мен жеңем менен урушуп кеткен элем. Менде кек жок, бирок барып кечирим сурагандан уялып жатам. Кадыр түндө туугандык мамилени үзгөн адамдын күнөөсү кечилбейт экен го, эми эмне кылсам болот? Жок. Урушкандан кантип уялбадыңыз, кечирим сурагандан да уялбаңыз. Бизде ушундай кыргызда айтып атам го. Эркек адам аялын ур токмоктоп, көгөртүп коет да кечирим сурагандан уялат. Эртең кыяматта оор болуп калат да. Эркек адам кечирим сурап койсо эч бир нерсеси кемип калбайт. Ал кайра даражасын бийик экендигинен кабар берет. Кайра даражасын бийик экендиги, анткени кечирим сурагуу көчөдөгү аял эмес. Көчөдөгү бир кызга бир нерсе болуп кетсе, тийип кетсе, жөн эле акырын тийип кетсе, кечириңиз, кечирип коюңуз деп тем эле мындай бир романтик болуп, мындай бир интеллигент болуп, мындай бир тарбиялуу, маданияттуу адам болуп калабыз да. Анан үйүндөгү аялына кечирим сураган эмне? Бул эки жүздүүлүк да. Кечирим сураганга чыныгы татыктуу адам үйдөгү бизди күтүп аткан адам. Билесизби? Абдулла ибн Мубарак деген бар. Чоң аалым болгон. Анан ал киши жөн эле илимди аркалаган эмес, ал киши ошол душмандар менен дагы согушуп турган улуу инсан болгон. Чек араны кайтарган адам болгон да. Биздеги баткен. Ал учурда ошо кайыр диндерден болгон, чек ара болгон. Ошондо карасаңыз, мына ибадатын да кылып атат, илимин да окуп атат, чек арадан барып душмандардан да кайтарып атат да. Чек арада жатканда анан сүйлөшүп калышат. Карагылачы дейт. Жанындагы адамдар айтат да, биз эң чоң сооп ишти кылып атабыз. Адамдар мемиреп, тынч, таттуу уйкуда уктап жатышат. Биз болсо адамдардын тынчтыгы үчүн Кудайдан үмүт этип, өзүбүздүн жаныбызды өлүмгө байлап, кылычтын мизине байлап чек арада турабыз дейт. Дегенде Абдулла ибн Мубарак айтат, жок дейт. Силердин амалыңардан да күчтүүрөөк бирөө бар дейт. Ал кайсы десе, түнкүсүн ачылып калган аялын үстүн жаап, чекесинен өп, балдарына, үй бүлөсүнө, аялына жакшы карагандар силерден да даражасы бийик болот дейт. Көрдүңүзбү? Анткени үй бүлө менен ошо мамлекет, эли жер уланат да. Ошол себептен эми жеңеңизден кечирим сурап коюңуз, эч нерсе болбойт эми. Же болбосо бир белек алып келип коюңуз, такыр деги гурур деп коет, текебечилиңиз жол бербей атса, жакшы көргөн белегин билесиз да, жеңеңиздин берип коюңуз. 66-суроо. Ассаламу алейкум. Биз курт кумурскаларды өлтүргөндө алар үчүн дагы жазалык күнөө болобу өлтүргөнүбүз үчүн дейт. Бул эми кээ бир жанагындай Индиядагы тарап кеткен ишенимдер бар. Танасухул арвах дейт. Бир адам ушуну менен кайра кийинки жашоо адам руху улана берет дейт. Ошолордун этикадында мындай бир зыян жеткирип атса дагы өлтүрбө деген түшүнүк бар. Андай эмес. Зыян жеткирбесе өлтүрбөгөнүбүз жакшы. Өлтүрбөш керек болот. А бирок зыян жеткизип атса, үйдө курт кумурска каптап кетип атса, клоп деген нерсе бар. Ошол чыгып атса, башка болуп атса, жылан кол салайын деп атса, үй бүлө үчүн коркунуч бар да. Коркунуч себептен алдын ала зыяндан сактануу үчүн өлтүрсө бир жөн эми ал. Анан жөн эле зерги өлтүрө берсе, албетте анын азабы бар. 67-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Футболка менен намаз окусам макрух дейт. Эмне үчүн? Хажга барганда футболкадан да кыска кийимди кийишет го дейт. Эми ажылык ал башка маселе. Ажылыкка башка учурда окшото албайбыз. Ажылык ал ошо кепин менен даяр жүрөм деген маселе. Анан эми ошо футболка менен намаз окуп макрух деген ошо илгерки устаздарыбыздан Аллах ар биринен ыраазы болсун. Мына Молдо Сабыр деген атабыз улуу инсан бар. Молдо Надыр устазыбыз бар, улуу инсандар ат көп. Молдо Хашим деген устаз бар. Айтор Кыргызстанда өтө көп улуу инсандар бар. Аллардан Алла ыраазы болсун. Ал кишилерден ушундай тарбия бар, нускалуу кеп бар. Футболка менен окуган эми бул Кудайдын астында адепсиз көз караш көрүнүш болуп калышы мүмкүн. Сыйлуу, ошол жеңи бар, этеги узун жеңи бар болсо, ошол жакшыраак деген сөз да. Мындай урмат көрсөтүү, бул таквачылык жүрөккө байланыштуу. Анан намаздын убагы чыгып кете турат болсо, башка кийимди кийсеңиз намаз каза болуп кала турган болсо, же каттуу ысып кыйналып кетип атсаңыз, эми ал башка маселе. Башка маселе, бул жүрөккө караштуу, түшүндүңүзбү? 68-суроо. Сиз менен чогуу кадыр түн тосса болобу? Саламатсыз устаз, кадыр түн көбүнчө эмне кылуу керек дейт. Эми мен Египеттемин, сиз Кыргызстандасыз да биринчиден, анан экинчиден мен үй бүлөм, кызым бар. Кадыр түн ошо могу чогуу түз эфирде отуруп атканыбыз, эми сиздерде түн кирдиби? Кире элек болсо керек. Эми бул кадыр түн, кадыр күн деп коелу, орозону тозуп атканыбыздын белгиси да. Мусулмандардын ошо жан рухтары менен бирге тозот деген сөз. Кайсы дуада бирге болуп. Мисалы дуа кылганда омин деп Кыргызстан эли үчүн аябай дуа кылабыз да, ошонубуз ошо кадыр түндү бирге тозгонубуз деген сөз. Аллахым ыраазы болсун, сиз эң жакшысы ошол ата-энеңиз менен, үй бүлөңүз менен кадыр түн тозуңуз. Анан эркек адам болсоңуз, албетте мешитке барганга аракет кылыңыз. Анан кадыр түндө көбүнчө эмне кылуу керек? Кадыр түндө адам
Жакшы амалдарды кылыш керек. Бул айтпасам деле түшүнүктүү, бирок адам өзүнө өзү сар эсеп салып эсептеш керек экен да, отчеттоп коет го. Мен бүгүнгө чейин жалгыз отуруп ойлонушуңуз керек экен да, ар бирибиз. Мен бүгүнгө чейин кандай өмүр сүрдүм? Кандай жетишкендиктерге жеттим? Кандай нерселерди кыла албай калдым? Өмүрүмдү кандай керексиз нерсеге өткөрдүм деп бир мындай ойлонуш керек болот экен. Мындай өмүрдүн жашоонун кадыр баркын аракет кылышыбыз керек экен да. Эми сүйлөй берсек сөз көп, бирок баардыгы амалга келип да калат да. Ошон үчүн Кудайым шерменде кылбасын, ар бир айтканга амал кылууну насип этсин да. Сар эсеп салыңыз, анан Кудайдан кечирим тилеңиз. Кудайым кечире көр деп, эли жердин тынчтыгын сураңыз. Салават көбүрөөк айтыңыз. 69-суроо. Ассаламу алейкум, таксыр дейт. Кечинде ооз жабам деп, бирок уктап калса, уктаганда оозунда сагыз менен уксаса дейт. Эртең менен турганда орозосу кандай болот? Сагыз майдаланып тиштердин арасында экен, жутуп албадымды деп чоочулап атам дейт. Өзү азыркы замандагы сагыз, устаздарыбыз, агайларыбыз айтат, таттуу бар го, булар каффарат милдет кылып коет. Бир күнгө 60 күн болот, этиятташ керек. Орозо учурунда чайнамаш керек болот. Анан эми кечинде сагызды тиштеп калсаңыз, көлөмүн карап көрүңүз, эгер кирип кеткендей болуп, аз эле өлчөмү калса, анда орозоңуз бузулуп калат. Кечке чейин жебейсиз, бирок кийин бир күнгө кармап бересиз. Анткени тамактан ары бир нерсе өтүп атпайбы? Бирок анык билсеңиз бул, анан шек күмө менен эле антилеп каза кыла бербейт, кармала бербейт. 70-суроо, 2-суроом дейт. Каза намазда фарз гана окулабы же сүннөт намазда кошуп кадимкидей окуйбу? Багымдаттын гана сүннөтүн окуйсуз, эгер ошо күндүк өтүп кетсе. Анан мурдагы өтүп кеткен каза намаздардыкы, мурдагы намаздар, алар фарз гана окулунат. Бир гана багымдаттын сүннөтү гана, ошо мисалы дейли, Кудай сактасын, бүгүн багымдатты окубай калдыңыз, кээ бир адамдар түшкө чейин дейт, кээ бирөө түштөн кийин дейт, бирок айтор бүгүнкүсүн окуйсуз, калгандарды окулунбайт. 71-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз дейт. Аллахым сизге хайырлы ва баракали умур берсин дейт. Бүгүн рахматлык олтун устазымыз Чубак хожуну көрдүм. Улар чырайлуу кум-кук табият күнүндө от үстүдө кетип бормокто эдилар дейт. Каердендир сиз келип колдуңуз. Устазымдын оттон түшүп сизни отко миндирдилар. Кийимлери оппок нурлуу чопондо эдилар. Аллахка миң шүкүрлөр. Устазымыз юлларын давам этиряпсыз иншалла дейт. Мен негизи түшүндүм. Аллах Таалам сизден разы болсун. Аллах Таалам разы болсун сизден. Түшүңүз жакшы түш экен. Ошо түшүңүзгө татыктуу инсан болууну насип болсун. Анан эскерте кетүүчү нерсе, устаздын жолун улаган жалгыз мен эмес. Биз кимбиз? Биз илимдин жолун акырына чыгарек бир илим талап кылуучубуз да. Али устаздык даражага да толук бышып жетиле элекпиз да. Кудайдан жакшылык үмүт этебиз. Устаздын башка шакирттери дагы көп. Абдували устаз деген бар Меккеде. А киши менен Аллах ыраазы болсун. Жашоодо мындай тажрыйбасы мол, сөз өтүмдүү улуу устаздардын бири. Кудайым буйрса көптү үмүттөндүргөн. Иорданияда Олжабай деген устазыбыз бар. Ал киши сөзгө чечен, калеми куурч, мындай пикири куурч, ислам илимдерине бекем турган. Исламда ошо имам Мухаммед Сахид Каусари деген өткөн, ошол адамга мүнөзү окшогон аябай күчтүү устаз да. Кыргызстанда Белек досубуз бар, Турдалиев Белек деп, мына азыр акыйдадан аябай сонун сабактар чыгарып атат. Өтө чоң аалым киши, мүнөзү дагы сонун киши, машалла. Абдурахимов Тургуналы деген устазыбыз бар. Устаздын колунда көп жыл окуган. Ибрагимов Тариел деген устаз бар. Тим эле фикты чайнап оозуна салып койгон адамдай да. Жалпы ушул кишилер дагы анан атат албаган да устаздын окуучулары көп да, дүйнөдө Иорданияда окуп атат, Египетте окуп атат. А кишилер балким көрүнбөй атканы менен чоң сабактарды кылып атат. Ошол себептен ал кишилерге биринчи кезекте мен ыраазычылык билдирмекчимин да. Аллахым ыраазы болсун. Анан түшүңүз абдан жакшы түш экен. Кудайым берекесин берсин. Устаз, биз азыр Кемерово шаардамыз дейт, Россияда. Анча жылдан бери бир корханада иштеп келмоктамыз. Иш берүүчү жакшы инсан кулудан келген жардамын аямайды. Азыр бетоп даваланмакта да дейт. Сизден сурап билмакчы булганым, насранийлерге шу халатта кандай күнгүл айтыш керек? Кассалыктарга сабыр хакында гапырып, бул маселени билип, кандай күнгүл сурашны билмейапмын дейт. Бу дин вакыйлардан кимдир вафат этсе, аслыда кандай сүйлөр айтымшы зарур дейт. Алла разы болсун, сурооңузду түшүндүм. Билесизби, мындай да, Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалар менен отурса, Яхудийдин табут менен Яхудий жөөт, еврейдин ушинтип өлүгүн алып бараткан болот. Анан ошо жанынан өтүп баратканда Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан турат.
Анан сахабалар таң калат. Бул кайыр дин болсо, экинчиден кас душман биз сизге жаманатты айткан еврей болсо дейт. Бардыгы эмес, ошол учурдагы. Буга эмнеге турдуңуз десе, Кудайым жараткан жан эмеспи дейт. Мейли анын диндарлыгы башкасы башка жерде турсун, бирок Кудайым жараткан жан эмеспи, муну Кудайым жаратпадыбы? Кудайымдын буйругуна таазим этип турдум дейт да. Албетте алар менен жакын дос болуп кетип, алардын динин өтүп кете тургандай эмес, бирок сизге мынакей айтып атасыз, жакшы мамиле кылды, жардам берип келатат дейт. Кайтыш болуп кетсе, инсандык тараптан жакшы көңүлүңүздү айтып, алар эмне деп айтат орустарда кайтыш болгондо, ошол сөзүн айтып, жакшы көңүлүн айтып, үй бүлөсүнө сабыр тилеп, жакшы көңүлдөрдү айтып коюңуз. Бул биз башка адамдар менен болгон мамиледе мусулмандардын жакшы жагын гана көрүш керек болот. Бул акыйкатта ошондой. Силерге Куранда келет, душманчылык кылбаган, өлкөңөрдөн кууп чыгарбаган, ачык тишин кайрабаган адамдарга жакшы мамиле кылууга жана адилеттүү мамиле кылуудан Кудайым тийбейт дейт. Жакшы жана адилеттүү мамилеңизди аябаңыз. Анан сурооңузга сүйүнүп атам. Аллах ыраазы болсун, сизге үй бүлөңүзгө береке берсин. 72-нчи суроо. Ассаламу алейкум, фидр садаканы кайниме берсек болобу? Медреседе окуйт, зекет дагы берсек болобу? Рахмат сизге дейт. Ооба, болот. Эгер чындап муктаж болсо. Дагы бир суроом бар эле. Кадыр түндө телефон колдонулуп жаткан үйгө периште киреби дейт. Анчалык кыйындатып ийбеш керек. Эгер телефон болгон үйгө периштелер кирбей койсо, анда көбүздүкүнө эле кирбей коймок деген сөз. Туурабы? Ошол себептен телефондо сүрөт бар, башка бар дейсизби? Жок, анчалык эмес. Кадыр түндү соц тармактардан же телефондон ашыкча жаман нерсени эмес. Эгер көрүш керек болсо, зарыл жакшысын көрсүн, бирок ата-энеси менен сүйлөшүп, жакшы убактысын өткөрсүн. Андай нерседен алыспыз, антип айтыш кыйын болот. Кирбей калат деген. 74-нчү суроо. Биздин динибиз кенен дин да, аны өтө тар кылып адам кыйнап албаш керек. Ким өзүн канчалык кыйнап алса, өзү кыйналып калат. Абайлаш керек болот. 74-нчү суроо. Ассаламу алейкум. Кол кармашуу, өбүшүү, кучакташуу зинага киреби? Кайсы учурда зина деп айтылат? Кирет. Ооба, никеси жок болсо болбойт. Никеси жок болсо болбойт. Зинага кирет. Бул зинанын түрлөрү да. 75-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз, суроо ооз ачкан убакытка 2 калганда, билбей башка календар менен ачып алыпбыз. 2 минутпу? Ошол күнү туткан орозобузду кандай болуп калат? Толугураак жооп берип коесузбу дейт. Ооз ачкан убакытка 2 минут. Календар бар го? Календар менен, бирок негизи ооз ачуунун негизги убактысы хадисте келгендей, күн бияктан батса дейт. Күндүн көзү жерге батса болду, анда ооз ачууңуз туура эле. Ал календар озуп кетиши мүмкүн, кечип калышы мүмкүн, бирок күндүн батуусун карашыңыз керек болот да сиз. 76-нчы суроо. Жумуштан намаз окуганда кыбланы таппай кыйналып жатабыз. Компас ап кандай багытты көрсөтүп жатат? Анысы аз келгенсип, намаз окуган кишилерде бир карасаң бир жакты, анан көп өтпөй эле экинчи жакты карап намаз окуп жаткан болот. Рахмат чоң, Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин, Аллах баарыбыздан ыраазы болсун дейт. Амин. Насаат Медианын приложениясын жүктөп алсаңызчы, колдонуп көрдүм, мындай көбүн эсе туура чыгарат экен да. Негизи элечи туура чыгарат. Кээде техника ар кандай болуп калышы мүмкүн, бирок туура чыгарат экен. Ошон үчүн ошондой жолдорун карап көрүңүз. Анан жалпы кыбыладан алыс болгон адамдар кыбыла тарапка караса болду. Ошо 100% туура караш шарт эмес. Туура караса жакшы. Бирок мындай бир аз кыйшайып туруп, бирок жалпы ошол жака багыттанып турган болсо намаз өтө берет. Азыр заман өнүкпөдүбү? Жакшынакай кимисиники туура экен, тактап, тажрыйбадан өткөрүп колдонсоңуз мейли. 77-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз, кредит алганда кандай жаман жолдорго алып келет? Ошолорду айтып бересиз. Кредит алган адам байыганы менен акыры хадисте келет, ила куллин деп эки аракет менен келет. Канчалык бай көрсөткөнү менен акыры 0, 0 жок нерсеге алып келет да. Итке минер кедей болуп калат. Бул бир. Экинчиден кыйын болот. Мындай жагдайы жок адам башка маселе. Ошо менен гана жанын сактап кала турган болсо, жашоосу орто деңгээли бар, дагы да бизнесин өнүктүрүү максатта кредит алган болсо, бул жакшы эмес. Кур'ан-ы Каримде ошол эң чоң коркунучтуу аят, имам мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа айтат, эң чоң коркунучтуу аят жүрөктү чүрткөн. Ушул процент аяты. Аят ушундай, процентти муктаждыгы жок болуп туруп бул нерсеге баш баккан адам Кудайга дуэлге чыккан менен, Кудай менен тең айтышам деген менен тете бирге күнөө болот дейт. Менин апамдын бир тууган эжеси үйдү коюп кредит алдырган атат. Ошо бир тууганына жок дей албай атат. Кантип ушул жолдон чыкса болот? Эмне себептен айтып атат? Үй кетип калбасын да, жакшы түшүндүрүп айтыңыздар. Ушу бизге бир нерсе болсо эле кредит менен бүтүрүүгө шашып атабыз. Анан экинчиден Кудайым буйрса мамлекетибиз дагы мамлекеттик деңгээлде ушуну процентин аз кылып
Чубак устаз өмүрүнүн акыркы күнүндө 6%ке чейин 8%ке чейин деген чектөөлөрдү койбодубу? Андай болсо процент болбойт деген. Бул эми терең окула турган илим да. Ошол нерсени тактап туруп, ошондой деңгээлде болсо жакшы болот эле. Ошондой деңгээлде болсо жакшы болот эле. Биз дуа кылабыз Кудайым буйрса. Түшүндүрүп айтыңыздар болбойт экен депчи. 78-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз, мен учурда Москва шаарындамын. Орус кишиден выкупка машина алганмын. 21 айга бөлүп төлөө келишими менен. Келишим ай бүткөндөн соң менин атым өтөт. Суроо, биздин ортобузда риба жүрөбү дейт. Эми сиз биринчиден Орусия жериндесиз, экинчиден өз убагында төлөп турсаңыз пения кошулбайт да. Өз убагында төлөп кутулуңуз. Риба жүрбөйт. Бул эмне болуп калат? Бай абит таксид дейт, ипотека алганда эле сөз болуп калат. 79-чу суроо. Ассаламу алейкум устаз, туткан розаңыз кабыл болсун. Менин суроом бар эле. Менин атымы Ахнес деп койгон. Ахнес деген эмнени билдирет? Ушуга жооп берип коюңузчу. Ахнас деген эмегерде Ахнес эмес, Ахнас деп алсак, жанагы Нас сүрөсүндө келет го. Мен азыр эсиме келген ушундай болуп атат. Хоннас деп коет. Хоннас деген артка кетеңчиктеп кайткан деген сөз. Хонаса яхнасы деп коет. Ошонун ысынтабдыл күчөтүү формасы Ахнас болот да. Артка кетеңчиктеп кетирүүчү деп. Анан көрүш керек, бул балким жанагындай грек убагында гректердин чоң нерсесине да Ахнес деп коюлган. Эми кандай болсо деген мүмкүнчүлүк болсо жакшы атка алмаштырып алганыңыз жакшы. Ахнести билбейм, балким Ахсан деп коесузбу, же Мухаммад деп коесузбу, айтор жакшы атка алмаштырып алсаңыз макул экен, эгер документ жагынан көйгөй жаралбаса. 80-чи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, биз үй бүлөбүз менен намаз окуйбуз. Жолдошум динге аябай көңүл бурат, Аллахка шүгүр, бирок атасына мамилеси начар. Динде мындай деп атасы менен көп айтышат. Мага да аз көңүл бурат. Айтсам пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды жана сахабаларды мисал кылып кутулат. Ушул туурабы? Эми ошо мисал кылып кутулуп атканы кандай болуп? Пайгамбарыбыз, сахабалар үй бүлөсүнө көп көңүл бурган адамдар болот да. Азыр эгер пайгамбарыбыз тирүү биздин арабызга келгенде, сахабалар биздин арабызга келгенде, эң биринчи айта турган сөзү кайсы болмок билесиздерби? Кайсы сөзү болмок? Сахабалар тирүү келгенде азыр. Силер аялдарыңарга, үй бүлөңөргө корс экенсиңер. Исламды көчөдө эле карманып, үйүңөрдө карманбайт экенсиңер деген сөзүн айтмак да. Бул акыйкат ушундай. Биз бул нерсени оңдошубуз керек. Буга чейин кызыл камчы аялдарды тоготпой келдик, башка бирок убакыт келди. Бул аялдын сөзүн угуп калып подкаплышник деген сөз эмес. Жана айттык го түшүндүрүп. Үй бүлөң исламды үйүңөргө киргизбей, сырттан эле кармайт экенсиңер оозучунда деп айтмак да. Ошол себептен эгер чындап андай окуяны далил келтирип аткан болсо, атасына кайым айтышпаш керек. Атасына даават кылынбайт. Атасына катуу айтпайт, шариятты үйрөтпөйт атасына. Атасына кызмат кылат, дуа кылат. Атасы өзү билет. Ага башка адамдар айтат. Бул бир. Экинчиси, сизге жакшы мамиле кылыш керек болот. Ошондо анын ыйманын толуктугу. Качанкыга чейин бул нерселер кайталанат? Качанкыга чейин адамдар өз эсине келет? Качан адамдар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылат? Таң каламын да бул нерсеге. 81-чи суроо. Ассаламу алейкум. Багымдат намаздан кийин уйку түштөгү жыныстык катнашуубузду ачабы? Жок. Ихтилам дейт, түшүрүк ачпайт. Усул аласыз. 82-чи суроо. Алхамдулилла, намаз окуйм, жоолук салынам, үй бүлөлүүмүн, 2 жолу бутум сынган, оң бутумда чоң шырам, тыртык бар дейт. Ошого шариятта татуировка жасатса болобу дейт. Бир аз көңүлүңүз ордуңузда болбой атабы, деги жолдошуңуздун көңүлү калып, мындай көңүлү калбайт го, сууганга себеп болуп калып атабы? Татуировка эле эмес, бул эми жаман да баары бир. Андан башка жолдорун көрсө болбойт бекен? Мисалы жана хына боёгу менен аялдарга мен билгенде хына боёгу бар да. Сиз татуировкага жол барбаңыз, ал жакшы эмес. Хына деген бар, ошо хына татуировка сыяктуу сонун. Бирок убакыт менен коюп турасыз. Кооздук дагы болот, күйөөңүздүн да көңүлү суубайт да. Ошо хынаны колдонуңуз жакшысы. Интернеттен карасаңыз, ошо аялдар сонун кылып колдоруна, бутторуна коюп жүрөт. Бирок арабтарда ошондой, анан ошондой Кыргызстанда деле болсо керек, хына колдонуңуз, койдуруңуз. 83-чү суроо. Ассаламу алейкум устаз. Битирди, теңтишүүбүздүн баласы оор операцияга муктаж болуп, элден жардам сурап жатат. Ошол балага берсек болобу, Аллахым ыраазы болсун дейт. Ооба, 2 эсе сооп аласыз. Биринчи садака фитрден досуңузга анан жардам бергениңиз үчүн. Достуктун маданияты ушундай болуш керек да, кыйын кезде. 84-чү суроо. Ошол теңтишүүңүздүн баласына Кудайым шыпа берсин, операциясы жеңил өтсүн. 84-чү суроо. Мен такыр орозо кармай албайм. Убагында тамактанбасам көңүлүм айланып, башым айланат, алым куруп калат. Орозо кармай албаганымдан уялам. Кандай кеңеш бересиз? Күнөөгө батып жатамбы мусулмандардын парзын аткарбаганым үчүн? Эгерде сиз айткандай врачка барсаңыз кармаба дей турган болсо, анда ал нерсе уялбаңыз. Кудайым ошондой ден соолук бериптир. Сиз анда мүмкүнчүлүк болсо иштеп, жакшы акча таап, маяна таап, бир күнгө бир күн ошол 30 мискинди, 30 бейбачарага тамак бериңиз да.
ден соолуктун абалы ошондой болсо эмне кыласыз? Анан өзүңүз эле ден соолугуңуз көтөрө алат, бирок өзүңүз жалкоолонуп атсаңыз, ал башка кеп, анда уялыш керек, чындап эле кармаш керек болот. 85-чи суроо кандайсыздар дейт. Жаш баланын тырнак жана чачыны кандай жерге ташташ керектигин айтып коесуздарбы? Рахмат, Аллах ыраазы болсун дейт. Мурдагы эфирлерде айтканбыз, дин сабатта башкада жерге көмүп койгон жакшы, ата бабаларыбыздан уланып келаткан салт жакшы дейм, жерге көмүп койгон жакшы. Эч бир мындай күнөөстү эч бир көрбөй турган жерге. Азыр эми сыйкырчы, бакчылар көбөйүп кетти да, ошондой нерселерге дем салып уулап коюшу мүмкүн анан. 86-чы суроо, анан адамдын денесинен чыккан бөлүккө урматтагы да бул. 86-чы суроо, орозо бүткөндөн кийин 60 күндүк карыз орозосун кандай ниет кылып ооз жабам дейт. 60 күндүктү карыз дебейт, каффарат дейт, Кандай кылып ооз жабам? Рамазан айдагы дуа менен жабамбы, Рамазан айынын орозосун деп ниет кыламынбы дейт. Эгерде мейли каффарат дейбизби, каза дейбизби, эми жалпы карыз деп тура береличи, ошол карызды өзүнүн убактысы болот. Багымдаттын убагына чейин ниет кылып бекитесиз, ошол Рамазандын карызын деп, казасын деп айтасыз. Же болсо каффаратын деп. Анан кадимкидей эле күн батып шам казан айтылганда өзүңүздү ачасыз. Ниет жанагындай болот. 87-чи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, менин суроом дейт. Мен туугандарыма харам нерселерди айтсам, намаз окуңуз десем, туура эмес түшүнүп, беш тозокту көрдүң беле деп жаман сөздөрдү айтат. Кандай түшүндүрсөм болот устаз дейт. Хикмат, таанышмандуулук керек да. Биринчи эле арам менен баштап эле коркутсаңыз, ошентип айтат анан. Тозок бейишке барып келдиңиз беле деп. Ооба, барып келгенбиз. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Исра Миражга чыкканда көргөн. Кур'ан-ы Каримде дагы бул нерсе айтылган, туурабы? Эми сиз жолун табыңыз. Мындай туура тарап менен подход кылып кириңиз да аларга. Кызматын кылып, башка кылып, таалим өтүп, мындай илимий ачылыштарды айтып, ошо багымдат намазынын сырлары деген сабак бар, ошону акырын коюп берип койсоңуз, ошол жерде бүт азыркы илимий ачыш менен тастыкталып айтылган сонун маселе бар, баян. 88-чи суроо. Менин суроом, менин 3 кызым, 1 уулум бар. Балдарымды медресеге берейин дейм. Мен өзүм көп бир тууган болгонума байланыштуу окуган эмесмин. Ошо өзүм динден жакшы тарбия бере албай жатат окшойм. Өзүм азыр дуа жаттай албай атам. Аятыл курси, кунут дубаларын билбейм. Ордуна Фатиха сүрөсүн окуйм, боло береби? Болот. Ушу сиздин ниетиңиздин адалдыгы жетиштүү өзү. Жаттай албай атам, башын жаттасам аяк эсимден чыгып калат, кандай кылсам болот? Токтотпоңуз. Бил мусабарати вал мудавама дейт. Илим ошондой да. Ата бабалар айтат, ийне менен кудук казгандай. Сиз каза бериңиз, буюрса кудуктан суу келет. Токтобой окуй бериңиз. Мээ көнбөй калганда, мээни бир аз бырыш түшүрүп мээге көндүрүш керек. Күн сайын эртелиге, сиз эң жакшысы кечинде жатаардан алдын окусаңыз, мээ ушундай, ошол нерсени жазып калат, эртең менен туруп окуганда тез жатталып калат. Анан Курандарды коюп көп угуңуз ошол сүрөлөрдү. Угуу менен жаттоонун эң эффективдүү жолу адам угуш керек биринчи. Анан экинчиден ооба, мектепте окутуңуз, мектептен чыгарып албаңыз, жакшы мектепке, жакшынакай окутуңуз, тарбиясына көңүл буруңуз, анан кошумча убакыттарда анан жанагындай медресеге алып барып, жайкысын эки тарапты бирдей алып кетиңиз. 89-чу суроо. Ассаламу алейкум. Бүгүн кадыр түн тособуз, Куда кааласа дейт. Витр намазын кайсы убакта окуган туура, же куфтандан кийин эле окуп, кийин нафил намаздарды окуса болобу? Рахмат дейт. Сиздер аял кишилер окшойсуздар да, эгер үйдөн окусаңыз, эркектер болсо жамаат менен барып окуса бир жөн эле. Ооба, тарави намазын окугандан кийин окуйсуздар витрди. Тарави намазын окуп, анан кошумча нафил намаздарды окуй бересиздер. Өзү негизи витрди ишенип уктап калбаган адам үчүн эң акыркы намазды витр менен бүтүргө мустахаб болот дейт. Эми уктап калыш коркунучу бар, ошол себептен куфтандын парызын, 2 ракат сүннөтүн, таравыйны окуп, анан витрди окуп ала бериңиз. Анан кийин нафил окуйм десеңиз бир жөн. Уктап калбаш үчүн. Кийинки суроо, 90-чы суроо экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Менин суроом бар эле. Мен анализ тапшырдым эле. Анан врач өзүңдү 2 жума аяп тур дегенинен багымдат окуп орозо кармап жатам. Бирок калган намаздарын окусам бир аз кыйналып калып жатам. Эми суроом, иншалла жакшы болуп калсам каза кылып окуп берсем болобу? Болот. Бирок кыймылдагандан кыйналып каласызбы? Отуруп окуңуз анда. Намазды таштабаңыз. Отуруп, мисалы отурасыз, кадимгидей, отурасыз дагы кулак кагып, мындай кылып ишара кылып, колдоруңузду мындай коюп ишара кылып окуңуз, отуруп болсо дагы. Эгер чындап ден соолугуңузга ошондой зыяны тийип атса, бирок калтырбаңыз. 91-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз, эгер динде же динде жүргөн адамды шылдыңдаса, ал адам динден чыгып кетиши мүмкүн деген уккамын. Эгер адам ушундай болуп динден чыгып кетсе, Кудай сактасын, никеси бузулабы? Кайра динге келип никесин жаңыртуу керек болобу? Ушулар жөнүндө кеңири айтып бериңизчи, рахмат дейт.
Бул дегени динди же динде жүргөн адамды шылдыңдаба деген сөз. Бирок шылдыңдап койсо эле дароо динден чыгып кетет дегенден алыспыз. Анткени адамды динден чыгаруу оңой иш эмес, оор иш. Бул адам туура абдан чоң күнөөкөр болот. Бирок кайсыл сөздөрдү айтты эмне муну такташ керек да, динден чыгарууга шашпаш керек. Эми көбүн эсе биздики билбей эле мындай куру намыстан сүйлөп коет, аны менен иншалла динден чыкпайт, анткени бул оор нерсе, бирок андай нерселерди көп кайталабасын. 92-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз. Бир күндүк орозо бузулуп калса 3 күндүк кылып тутуп бериш керекпи? Жок. Бир күндүк орозо бузулуп калса эмне себептен бузулуп атат? Тамагыңыздан суу кетип калыппы? Кандай кылып? Ошону айтсаңыз сиз. Анан жүйөлүү себептер менен бузулуп калса, шариятта 9 себеп бар айтканбыз. Ошол себептен бузулуп калса, анда бир күнгө бир күн. Жүйөсүз, себепсиз бузуп калсаңыз, бир күнгө 60 күн бул жазасы. Анан бир күн 61 күн кармап бересиз. Эми бир күн себепсиз бузсаңыз да, канча күн бузсаңыз дагы, 60 күн болот. Анан ар бир күнүнө каза кетет. 9 себеп кайсы? Биринчиси хабал дейт, боюнда болуу, өзү үчүн, бала үчүн коркуч болсо. Ва ирдаун, эмизүү. Андан икрохун, мажбурлоо, ата-энеси же бирөөлөр келип мажбурлоо оозун ачып таштаса, икрохун. Анан сапарга чыгуу, түнү сапарга чыкса деген сөз. Андан кийин мародун катуу ооруп атса, орозодон тыя турган оору болуп атса, мародун. Андан кийин жихадун, сырттан душмандар бастырып келсе. Андан кийин жуун дейт, каттуу чаңкап оозун ачпаса өлүп кала тургандай, ооруп кала тургандай коркунуч болсо. Аташын каттуу чаңкап кала турган болсо, анан акыркы 9-чусу эме болот. Кибар, жаш улгайып калган адам болсо. Ден соолугу орозо тутканга мүмкүнчүлүк бербей атса. Ушул себептердин бири менен атсаңыз, анда албетте бир күнгө бир күн болот. Анан албетте аялдын этеккири же төрөтканы келип атса. 93-чү суроо. Ассаламу алейкум. Буюрса, бүгүн кадыр түн тозоюн деген, бирок намазды жакшы билбейм. Кадыр түн намазын кантип окусам болот? Рахмат дейт. Атайын сиз намаз китептери бар. Интернетте дандай Насаат Медиага кирсеңиз, ошол жерде намаз окуу бөлүмү бар. Ошол жерден карап окуңуз. Анан азыр интернеттин жакшы жагын пайдалансаңыз болот. Аял киши кантип окуйт, кандай чыккан, анан китепти карап окуп турсаңыз мейли. Ушул кадыр түндөн баштап намазды баштап кетиңиз сиз. 94-чү суроо. Ассаламу алейкум устаз, намаз үйрөнүү деген приложениядан үйрөнсө болобу? Мен ошондон үйрөнүп окуп жатам 5 мал. Болот. Үйрөнгөнгө чейин кандай нерседен үйрөнсөңүз боло берет, кийин анан карабай каласыз да. Бирок кандай нерсе дегенде такташ керек. Өзүнүн ханафи мазхабка туура келгенде, эми 4 мазхабтан бири, ошон үчүн ханафи мазхабка туура келсин. Анан мазхаб карманбагандардын жоругундай окуй берсеңиз болбой калат анда. 95-чи суроо. Биз квартирада жашайбыз. 3 балабыз бар. Зекет беришүү шарт болобу? Зекет беришиңиздер шарт болбойт, жеке квартирадан жеке үй алмайынча. Негизги муктаждыгыңыздар азыр үй сатып алышыңыз керек. Акчаңыздарды топтоп үй сатып алыңыздар, андан кийин анан буюрса зекет болот. Бирок ага чейин чыгарып коём жүрөгүм үчүн десеңиз мейли, бирок милдет эмес. Садака питир чыгарышыңыз милдет болот бирок. 96-чы суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Менин суроом төмөндөгүчө. Билбестен айымдарды кадыр түн тоскону чакырып алдык эле. Аялдар чогуу тосса болбойт экенин билген болчубуз. Кийин билип алып, бирок кеч болуп калды. Ал адамдарга келбегиле деген неудобно болуп жатат. Анан алар келип бирок ушак же күлкү каткырык менен эмес, Аллага ибадат кылып, зикир тартып, Куран окуп олтурса болобу? Суранам, жооп берип коюңуздарчы, Аллахым ыраазы болсун дейт. Айымдарды чакырып алдык элек дегенде, чакырып аткан ким, эркек адамбы же аял адамбы? Аял адам болсоңуз эми мейли, айла жок эми. Айла жок, чакырып алыпсыз, жакшынакай отуруп, бирок таң атканга чейин калып кетпегиле да, бир аз убакыт болуп, анан күйөөлөрү менен машиналарын алып кетсин. Анын өз үй бүлөлөрү бар да. Анан эркек адам болсоңуз, анда кандай аралашып кеткенби, болбой калат анда, ушуну такташ керек. 97-чи суроо. Эми аял киши мейлем зарыл ошондой илимий мажлиске барса, күйөөсү уруксат берип атса, кыска убакытка барсын, калган үй бүлөсү менен отурганы жакшы да, бала бакырасы менен. 97-чи суроо. Эмнегедир жолдошу менен өзүмдөн өзүм эле көп урушуп жактырбагандай болуп, акыркы күндөр аябай өзгөрүп жаткандаймын. Жолдошум өтө жакшы адам, өзүмдү кантип өзгөртсөм болот дейт. Жанагы үй бүлөлүк психология, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү. Күйөөңүздү менин күйөөм жакшы адам деп өзүңүз көп кайталаңыз да, анан мындай подружка досторуңузду карасаңыз, күйөөдөн ажырашып кеткени бар, күйөөсү жамандар бар, ошого салыштырып, меники жакшы, Кудайга шүгүр, өзүмдөн кетпейин деңиз. Анан 2 рекет намаз окуп дуа кылыңыз дагы. Анан бир аз кичине өзүңүз каалабасаңыз да мажбурлап турсаңыз, жакшы мааниде ордуна түшүп кетет, Кудайым буйрса. 98-чи суроо. Үйлөнүүгө кандай насаат айтат элеңиз? Үйлөнүү кыйын болуп жатат, шарт баары бар дейт. Шартыңыз бар экен, эмне себептен кыйын болуп жатат? Жакшы көргөн кызыңыз макул болбой атабы, же кыз тандап жактырбай атасызбы?
ол тандаган тазга жолугат дейт. Эгер ошол себеп болуп атса, жок эми жакшынакай тең келе турган диндар дээринде барып кыз болсо колдон чыгарбай эртерээк үйлөнүш керек. Анын эмнеси кыйын? Эгер мен түшүнбөй атсам, жашоону кыйындата бербеш керек да. Кудайга тобокел кылыш керек. Ол миң тандап, миң издеген менен ал аял заты баары бир кандай келип калат, ал тагдырга жараша көрөсүз. Ошол себептен тобокел кылыш керек ошол. Эгер мен сурооңузду туура түшүнсөм, албетте. 99-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин жан дүйнөм кыйналып жатат. Намаз окуймун. Динибиздеги көрсөтүлгөн амалдарды жасашка аракет кылып жатам. Бирок баары бир демке жетишпегендей боло берет. Мындайча айтканда, внутреннее состояние пустой. В душе покой нет дейт. Эмнеге ушундай жооп берасыз? Аллах разы болсун, амин, ачмайын дейт. Демек, намазды толук канда окуй албай атасыз. Намазды толук окуганыңызда мындай нерсе болбош керек эле. Не үчүн? Интернеттен багымдаттын сырлары деген сабакка кирсеңиз, ушул сиздин сурооңузга жооп болот. Намаз окуштан алдын жарым саат сиз келип, жай намазыңызды салып, зикир кылып, көп нерселерди ойлонуп, анан намазга келиңиз. Ошондо намаз өзү дарылап жок кылат. Анан экинчиден Куран көп окуңуз. Куран ала би зикриллахи татмаиннул кулуб дейт Куранда Аллах Таала. Куранды окуу менен, Кудайды эстөө менен жүрөктөр эс алат дейт. Көп зикир кылыңыз, анан салават айтыңыз. Салават кандай формасы болбосун. Саллаллаху алейхи вассалам деп күнүнө 300 рет, 1000 рет айта бериңиз, бул жүрөгүңүзгө шифа болот. Анан сизди кыжаалат кылган бир нерсе бар да, психологиялык травма сыяктуу кичинекей. Сизди кыжаалат кылган бир нерсе бар. Сиз ошол нерсе сизди кой бербей атат. Үй бүлөдөн күйөөңүз менен ажыраштыңызбы, же кандай көңүлүңүзгө бирөө жагып калдыбы, же эмне болуп атасыз, бир себеп бар сизде. Ошону аныктап, ошону шарият жолу менен чечкенге аракет кылыңыз, Анан намазга маани берсеңиз чыгып кетет ал нерсе. Момун адам кыжаалат болбойт да. Эч нерсе эмес. Биз жүрөгүбүздө иман нерсе бар. Эмнеге кыжаалат болушубуз керек? Жашообуз Кудайга шүгүр өтө жакшы болуп кетпиз. Орто Кудайга шүгүр да жакшы эми. Жалпы жонунан алып айткандачы. 3-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Орозо элем гусул алып, ооз менен мурунга суу алганды унутуп калып туруп, эмне болот дейт. Азыр барып дароо алып коюңуз, ошо менен толук болот. Эгер ага чейин намаз окуп койсоңуз кайтарасыз. Анткени Ханафи мазхабта гусулду ооз мурунга алуу важип болот, милдет болот да. Фарз болот. 101-суроо. Дааратым тез бузулат. Ошо ар намазда даарат алганда бетим аллергиясы күчөп, бетим кызарып кетип жатат. Кантип даарат алсам болот? Беттин таямым кылсам болобу дейт. Карап көрүңүз, биринчи таямымга шашпастан даарылаганга аракет кылыңыз бетиңизди. Май коюп, майдын үстүнөн суу жүгүртсөңүз мейли. Анан таямым акыркы маселеси да, 103-суроо. Ассаламу алейкум. Амир же эмир деп бала кысым койсо болобу? Болот. Сонун ат бул. 104-суроо. Ассаламу алейкум. Тамагым ооруп жатты эле. Иттин майы менен же арак ысытып мойнума компресс кылсам болобу, намаз өтөбү дейт. Иттин майын кое туруңуз, ошол жанагы башка даарыларды көрүңүз. Такыр пайдасы тийбей атса, анда жана сырттан компресс кылсаңыз болот. Эми бул колдонуп аткан жоксуз да, кийин жууп саласыз. Эгер шарт башка дары таасирин бере албай, бул таасирин берет деген тажрыйба болсо, намаз өтөбү, намаз учурунда жууп саласыз. Ассаламу алейкум устаз. Мурундагы суюктук простуда үчүн пайда болгон дааратты бузабы? Мурундагы суюктук простуда үчүн пайда болгон даарат бузса, дааратты бузбайт. Бул таза нерсе. Нажас болгон нерсе чыгыш керек. 106-суроо. Фитр садага көңүлдөн чыгарып берилеби же атайын айтылган суммасы берилеби? Атайын суммасы бар. Бул минимум аз эле болот. Ошол милдеттүү түрдө ошондон кем болбош керек. Анан кошуп көбөйтүп берем десеңиз, ал жагы көңүлдөн чыгарылат. 107-суроо. Уулум Алихан, кыздарым Мадина, Элиф. Маанисин чечпелеп бересизби? Күйөөм койгон мусулмандарга ылайык ысымдарбы дейт. Ооба. Алихан деген бул кээ бирлер коркот, шиялар да бар, Али радыйаллаху Кудай да болот деп, андай анчалык ой болбош керек. Ошол Али пайгамбарыбыздын күйөө баласы, сахаба, улуу инсан, баатыр адам десе бир жөн. Мадина дайыма жаңы деген маанини берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам журтка торуп келген эң бир көңүлүнүн жазы болгон нерсе. Элиф деген ошол алиф деп коет, ошол араб тилинде Куран, араб тилинде түшкөндөн ошонун баштапкы алфавити да, жакшы маани, ар бир нерсенин ачкычы болсун дегендей да, берекети болсун дегендей. 108-суроо. Биздин үй бүлөбүздө эч ким орозо кармабайт, намаз окулбайт. Мен каалайт элем чогуу намаз окуп орозо кармаганда эмне кылсам болот? Өзүм намаз окуганда дуа кылышым керекпи? Сиз сабыр кылыңыз. Мына биз деле илим жолунда түшүп жүргөндө ата-энебиз, туугандарыбыз окубайт эле. Көпчүлүк ушундай. Сабыр кылып дуа кыла бериңиз. Үй бүлөдө бир адам эле имандуу болсо, калганы тартып кете берет. Сизге бир аз сабыр керек болот. Көп дуа кылыңыз. 109-суроо. Устаз, айыз орозону бузабы дейт. Айыз келгенде, этек киргилгенде дароо орозо өчүп калат, жок болуп калат. Тутулбайт. Кийин бир күнгө кармап бересиз. Ассаламу алейкум. Быйыл мечиттерде кадырдын тозулабы болсо, кайсыл мечиттерде тозулат? Муну муфтияттын сайтынан караңыз. Мен Кыргызстанда эмесмин да.
111 суроо. Ассаламу алейкум, намазды ыйлап дуа кылганда мурундан суу кошо куюлат. Ошол суюктук нажас болуп калбайбы? Кийимге же намазга тийсе? Нажас болбойт, нажас болбойт. Эми тазаланбаш керек, бирок нажас болбойт. Бузбайт. Ассаламу алейкум, 112 суроо. Суроо агасын мурат бир суроо. Агасынан мурат мурда деңиз, үйлөнсө кандай? Эми бизде улууга урмат көрсөтүлөт да анан агасын күтүлөт го. Анан агасын күтөйүн десе мунун көз оюн октоп арамга батып кетем деп болбой калса, анда ата-энесине түшүндүрүп агасынан уруксат алып коюш керек. Анан үйлөнө берет анан. 113 суроо. Мен намаз окуп жатам, бирок түштөрүм оңолбой атат. Түштөрүм оңолбой атат. Кыбыланы таппай жаткан болом. Намазым кабыл болбой атабы? Рахмат. Аялдар кантип мас тартат, көргөзүп бериңиз дейт. Жок, эми дароо эле намаз окуганда эле түш оңолот деген сөз эмес да. Адам бир аз жаңы намаз окуп тазаланыш керек болот, туурабы? Анан андай түшкө көп маани бере бербеңиз. Мындай чыныгы түштөн тургандан кийинки ойго учурга маани берсеңиз жетишет ошол. Анан түш барабар оңолуп кетет. Кудай туурасында жакшы күмөндө болуңуз. Кыбыланы таба албай атканыңыз бул эмнеден кабар берет? Акыйкатты изденип бекем болуш керек дегенден кабар берет. Намазыңызды токтотпой окуй бериңиз, буюрса сонун Меккеге барып окуй турган болуп каласыз, түшүңүздө буюрса. Анан аялдарга кантип мас тартат? Мына кадимкидей эле аялдар ошол алат дагы ушундай. Эми эгер үйдө болсо, мүмкүнчүлүк болсо, аркага алып барып, анан мындай түшүрүп алат да, мен билгенден. Анан такыр мүмкүнчүлүк болбой жиги башка жерлерде болуп калса, акырын жоолугунун астына колун салып 4төн 1-ине жеткириш керек. Кандай болсо да айтор 4төн 1-ине мас тартса, ошол парз өтөлөт. Анан толук жанагындай тартса, анда жакшы. Кийинки 114 суроо. Даниэль деген ат мусулман атпы же кандай, түшүндүрүп бересиз? Мусулман ат мурдагы пайгамбардын аты. Чубак устазыбыз эсинде сабак окуп шакырт түшүп жүргөндө адамдар бир эле убакта диний дагы современный заманбап ат айтыңыз дегенде Даниэль деп сунуштайт эле. Мурдагы пайгамбарлардын аттарынын бири. Ушуну менен бизге келген суроолорду жыйынтыктайбыз. Иншалла дуа кылалы, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Амин. Кудай Таала элибизге, жерибизге жакшылык берсин, эки дүйнө бактын берсин. Амин. Жараткан Алла туткан розобузду кабыл кылсын. Ар кандай жаман көтөрө албай турган оор сыноолордон сактасын. Бүгүнкү сабактын темасы болгондой, жаш балдарыбызга, кыздарыбызга Аллахым туура тарбия беришти. Анан тарбиялуу ата-эне болушту насип кылсын. Көбүн эсе бизде Кыргызстан шартында аял затына зулумдук көп жетип атат. Мейли ал эне болсун, мейли ал эже, жеңе болсун, мейли ал кыз болсун, ошол аял затына жакшы мамиле кылып, үй бүлөбүз бекем болуп, ар бир үй бүлө бузулбай, ошол жакшы балдар тарбияланып, эли жердин келегине жараган инсандар чыксын. Рахматка рахмар рахмин.